Саламатсыңар балдар. Бүгүн силер менен 8 класстын физика сабагын окуп үйрөнүүгө арналган кезектеги телесабагыбызды баштайбыз. Өткөнкү сабактарда биз металлдардагы электр тогу жана газдардагы электр тогу менен таанышканбыз. Бүгүнкү темабыз суюктуктардагы электр тогу. Теманы жазып алгыла. Суюктуктагы электр тогу Фарадейдин закону. Бүгүнкү сабакта суюктуктардын электр өткөрүмдүүлүгү менен таанышасыңар. Электролиттер жөнүндө түшүнүк аласыңар. Электролиттик диссоциация жана электролиз закону менен таанышып, электрохимиялык эквиваленттин физикалык мааниси жөнүндө түшүнүк аласыңар. Бүгүнкү сабакка көңүлүңөрдү бургула. Суюктуктар электр өткөрүмдүүлүгү боюнча 3 түргө бөлүнөт экен. Диэлектриктер, өткөргүчтөр жана жарым өткөргүчтөр. Диэлектриктер электр тогун өткөрбөйт. Электр тогун өткөрбөгөн бул дистирленген, тазартылган таза суу, өткөргүч катары крандан алынган суу жана электролиттер электр тогун өткөрөт экен. Ал эми жарым өткөргүчтөр эритилген селен жарым өткөргүч катары колдонулат экен. Эми төмөнкү тажрыйбага көңүлүңөрдү бургула. Биринчи тажрыйба. Айнек идишти алып, анын ичине дистирленген таза сууну куябыз. Суунун ичине 2 электродду салабыз. Электроддун бирин ток булагынын бир уюлуна, экинчи электродду электр лампасы аркылуу ток булагынын экинчи уюлуна туташтырсак, электр лампасы күйбөйт. Андан кийинки тажрыйбаны карагыла. Айнек идиштин ичине крандан алынган сууну куябыз. Ага 2 электродду салып, электроддун бирин ток булагынын бир уюлуна, экинчи электродду электр лампасы аркылуу ток булагынын экинчи уюлуна туташтырсак, анда электр лампасы күйүп, электр чынжыры аркылуу электр тогу өтөт. Андан кийинки тажрыйбаны карайлык. Кайнатма тузду алабыз. Ага 2 электродду салып, электроддун бир учун ток булагына, экинчи электродду электр лампасы аркылуу ток булагынын экинчи уюлуна туташтырабыз. Бул учурда силер көрүп тургандай электр лампасы күйгөн жок, электр тогу өткөн жок. Кайнатма тузду сууга салып, ал туздуу сууга 2 электродду салабыз. Бул учурда электр лампасы күйүп, электр тогу өткөнүн байкайбыз. Эми балдар, мына ушул тажрыйбалардын натыйжасында дистирленген суу электр тогун өткөрбөгүч экен. Крандан алынган суу электр тогун өткөргүч экен. Кайнатма туз электр тогун өткөрбөгүч, кайнатма туздун суудагы эритмеси электр тогун өткөргүч экен. Карасак балдар, суу, дистирленген суу эмне үчүн электр тогун өткөрбөйт? Ал эми крандан алынган суу эмне үчүн электр тогун өткөрөт? Кайнатма туз өткөрбөйт, а кайнатма туздун суудагы эритмеси электр тогун эмне үчүн өткөрөт деген суроо коюлуп атат. Бул суроолорго жооп берүү үчүн биз суюктуктардагы электр тогун билишибиз керек экен балдар. Электр тогу болуш үчүн заряддалган бөлүкчөлөрдүн ирээттелген багытталган кыймылы болуш керек. Аны биз электр тогу деп атаганбыз. Электр тогу болуш шарттары: биринчи, эркин электрондордун болушу керек. Экинчи, эркин электрондорду кыймылга келтирген электрдик талаа болуш керек. Мына ошол учурда гана электр тогу болот экен. Биз суюктуктардагы электр тогун түшүнүү үчүн электролиттик диссоциация деген түшүнүктү билишибиз керек балдар. Муну силер химия курсунан дагы окугансыңар. Электролиттик диссоциацияны түшүнүү үчүн кайнатма тузду алалык. Кайнатма туздун молекуласы натрийдин жана хлордун атомдорунан турат. Бул натрийдин оң иону, бул хлордун
терс иону. Эгерде кайнатма тузду сууга аралаштырсак, суунун таасири астында натрий жана хлор ажыроого дуушар болот экен. Бул учурда электролиттик диссоциация болот. Суунун молекуласы дагы карама каршы белгидеги бирдей зарядтан турат. Аны биз электрдик диполь дейбиз. Бул суунун молекуласы уюлдуу молекула. Суунун оң иону менен хлордун терс иону аракеттешип, суунун оң иону хлордун терс ионун көздөй. Ал эми суунун терс иону натрийдин оң ионун көздөй кыймылдайт. Биз айттык, электр тогу болуш үчүн зарядталган бөлүкчөлөрдүн багыттуу кыймылы болуш керек деп. Мына ушул оң жана терс иондордун кыймылынан электр тогу пайда болот экен. Натрийдин оң иону менен суунун терс иону, хлордун терс иону менен суунун оң иону аракеттешип, иондор жылышат дагы электр тогу пайда болот экен. Силер көрүп аткандай, натрийдин оң иону менен суунун терс иону, ал эми хлордун терс иону менен суунун оң ионунун аракеттешүүсүнүн натыйжасында оң жана терс зарядталган бөлүкчөлөр кыймылга келип, суюктуктарда электр тогу пайда болот экен. Электролиттик диссоциация деген эриткичтин таасири астында заттын молекулаларынын иондорго ажырашы. Натрий хлорду сууга салсак, суу эриткич катары колдонулат. Ушул эриткичтин таасири астында натрий оң ионго жана хлор терс ионго ажырашы электролиттик диссоциация деп аталат. Суудагы эритиндиси же эритмеси иондук электр өткөрүмдүүлүккө ээ болгон заттар электролиттер деп аталат. Аларга туздардын, жегичтердин, кислоталардын эритиндилери жана эритмелери кирет. Эритиндилердеги жана эритмелердеги электр тогу бул оң жана терс иондордун иреттелген кыймылы. Электролиттик идишти алалык. Анын ичине электролитти куялы. Электролит дегенибиз электр тогу өткөн суюктук электролит деп аталат. Биздин учурда жез хлориди электролит катары электролиттик идишке куюлду. Бул идишке электролитке анодду жана катодду салалык. Анодду ток булагынын оң уюлуна, катодду терс уюлуна туташтыралык. Бул учурда амперметр электролиттеги токтун бар экендигин көрсөтөт. Ушул учурда ток булагынын терс уюлуна туташкан катодду көздөй жездин оң иондору, ал эми ток булагынын оң уюлуна туташкан анодду көздөй хлордун терс иону жылат экен. Мына ушул оң жана терс иондордун кыймылынан электр тогу пайда болот. Ушул учурда токтун бар экендигин амперметр көрсөтөт. Анодду көздөй кыймылдаган хлордун терс иондорун аниондор дейбиз. Ал эми катодду көздөй кыймылдаган жездин оң иондорун катиондор дейбиз. Катодду көздөй кыймылдаган бөлүкчөлөр катиондор, ал эми анодду көздөй кыймылдаган бөлүкчөлөр аниондор деп аталат. Мына ушул оң жана терс зарядталган иондордун кыймылынан суюктуктарда электр тогу пайда болот экен. Электролиттик идиш, ванна деп коебуз. Мунун ичине жез хлоридин куялы электролитте. Ал электролитке 2 электродду салалык. Электроддун бирин ток булагынын терс уюлуна, экинчисин оң уюлуна туташтырабыз. Ушул учурда ток булагынын терс уюлуна туташкан катод, ал эми оң уюлуна туташкан анод болуп эсептелет.
Бул учурда жездин оң иону катодко барып, катоддогу өзүнө жетишпеген электрондорду өзүнө кошуп алып, бул нейтралдуу атомго айланат, же болбосо калыбына келет. Ал эми хлордун терс иондору анодко барып, өзүнүн электронун берип, хлор бейтарап атомго айланат. Мына бул учурда кычкылдануу пайда болот экен. Кычкылдануу пайда болгон учурда хлордун көбүкчөлөрүнүн пайда болгонун көрөбүз. Ушул учурда электроддорду калыбына келтирүүчү жез катодко барып, электрондорду кошуп алып, нейтралдуу атомго айланат. Ал эми хлор анодко барып, ашыкча электронун берип, кычкылданууну пайда кылат. Ошентип катоддо таза жез, аноддо газ түрүндөгү хлор бөлүнүп чыгат. Эки зат эки электродко бөлүндү. Демек, муну биз электролиз кубулушу деп атайбыз. Туздардын, кислоталардын эритмеси аркылуу ток өткөндө электроддордо заттардын бөлүнүп чыгуусу электролиз кубулушу деп аталат. Мынакей эки электродду алабыз. Жез пластинкасын электрод катары пайдаланып, аны токтун булагына туташтырабыз. Булар электроддор. Бул электролиттик идиш. Буга көк таштын суудагы эритмесин куябыз. Ал электролит катары колдонулат. Электролитке эки электродду салып, токтун булагына туташтырсак, анда электр лампасы күйөт. Чынжыр туюкталып, электр тогу өтөт экен. Мына ушул учурда заттардын бөлүнүүсү пайда болот. Катодко жана анодко заттардын бөлүнүүсү пайда болот. Мына ушул туздардын, кислоталардын эритмеси аркылуу ток өткөндө электроддордо заттардын бөлүнүүсү электролиз кубулушу деп аталат. Электролиз деген эмне? Электролиттин эритмеси аркылуу электр тогунун өтүшү электроддордо заттардын бөлүнүшү менен коштолот. Бул кубулуш электролиз деп аталат. Жездин сульфатынын иондорго ажырашы төмөнкү схема боюнча жүрөт. Жездин сульфаты жез купрум SO4. Бул жездин эки оң ионуна жана SO4-түн эки терс ионуна ажырайт. Демек, электролиттин эритмеси аркылуу электр тогу өткөндө электроддордо заттардын бөлүнүшү электролиз кубулушу деп аталат экен. Мына ушул заттардын бөлүнүүсүн Майкл Фарадей ачкан. Майкл Фарадей англиялык физик. 1833 жылы эксперимент жүргүзүп, электролиз законун ачкан. Майкл Фарадейге электрод, катод, анод, электролит жана электролиз деген терминдердин ачылышы Фарадейге таандык. Демек, ушул түшүнүктөрдү Майкл Фарадей ачкан экен. Фарадейдин закону кандай? М барабар М1 көбөйтүлгөн Н. Мында М электроддо бөлүнүп чыккан заттын массасы. М1 бир иондун массасы. N барабар Q бөлүнгөн Q1. N электродко келген жалпы иондун саны. Q жалпы заряд. Q1 бир иондун заряды. Жалпы зарядты бир иондун зарядына бөлсөк, электродко келген жалпы иондун санын таап алсак болот. Анын формуласы N барабар Q бөлүнгөн Q1 менен аныкталат экен балдар. Эми жогорку формуладан N барабар N1 көбөйтүлгөн N деген формулага N'дин ордуна Q бөлүнгөн Q1'ди койсок, анда N барабар N1 көбөйтүлгөн Q бөлүнгөн Q1 деген формула чыгат. Бул формуладан N1'дин Q1'ге болгон катышы барабар K'ны берет. K заттын электрохимиялык эквиваленти. N барабар K көбөйтүлгөн I көбөйтүлгөн T деген формула электролиз закону же болбосо Фарадейдин закону болуп эсептелет.
Мында К электрохимиялык эквивалент, И ток күчү, Т ток өткөн убакыт. Ток өткөн учурда Т убактысы ичинде электродко бөлүнүп чыккан заттын массасы ток күчүнө жана убакытка түз пропорционалдуу деген закон экен. Бул законду кандай түшүнсөк болот балдар? М электроддорго бөлүнүп чыккан заттын массасы. Электролит аркылуу электр тогун өткөргөндө, чоң токтун күчү өткөн учурда бөлүнүп чыккан заттын массасы дагы ошончо көп болот. Көп убакытка чейин койсок, заттын бөлүнүүсү ошончолук көп болот экен. Демек, бул формула Фарадейдин законунун формуласы. М барабар К көбөйтүү И көбөйтүлгөн Т деген формуладагы К электрохимиялык эквивалент. Эгерде токтун күчү 1 ампер жана токтун өтүү убактысы 1 секунда болгон учурда М барабар К болот. Башкача айтканда, электрохимиялык эквивалент бөлүнүп чыккан заттын массасына барабар болот. Электрохимиялык эквиваленттин физикалык мааниси электролит аркылуу 1 секунда ичинде 1 ампер ток өткөндөгү электроддо бөлүнүп чыккан заттын массасын көрсөтөт. Мисалы, жездин электрохимиялык эквиваленти 0,33 миллиграмм бөлүнгөн кулон экен. Электролит аркылуу 1 ампер ток өткөндө электроддо бөлүнүп чыккан заттын массасы ушунчага барабар дегенди билдирет. 0,33 миллиграмм бул өтө кичинекей сан. Демек, 1 секунда ичинде ушунча массадагы зат электродго бөлүнөт экен. Ал эми күмүштүкүн алсак, 1,12 миллиграмм бөлүнгөн кулон. Бул чоңдуктар тажрыйбанын негизинде алынган. Буларды эсеп чыгарууда таблицаны пайдаланып эсеп чыгарсак болот. К деген электрохимиялык эквивалент экен балдар. Эми төмөнкү суроого жооп берели. Металлдардын электр өткөрүмдүүлүгүнөн электролиттердин электр өткөрүмдүүлүгү эмнеси менен айырмаланат? А. Электролиттерде иондор, металлдарда иондор жана электрондор деген жооп туурабы? Же болбосо Бсы электролиттерде иондор, металлдарда электрондор деген жооп туурабы? Биз өткөн сабакта металлдарда электр тогун ташып жүрүүчүлөр электрондор деп айтканбыз. Ал эми бүгүнкү сабагыбызда электролиттерде электр тогун ташып жүрүүчүлөр оң жана терс иондор экен. Демек, бул суроонун туура жообу Бс экен. Андан кийинки суроо. Туура эмес жоопту тапкыла дейт. Биринчи, суюктуктар өткөргүчтөр, диэлектриктер жана жарым өткөргүчтөр. Экинчи, баардык суюктуктар электролиттер. Бул эки жооптун кайсынысы туура эмес? Биринчисиби же экинчисиби? Демек, баардык суюктуктар электролиттер деген туура эмес жооп экен балдар. Экинчиси туура эмес жооп экен. Электр тогу өткөн суюктуктар электролиттер деп аталат экен. Эми балдар, бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайлы. Биз суюктуктар өткөргүчтөр жана диэлектриктер экендигин билдик. Кандай суюктуктар электр тогун өткөрөт экен? Ал эми кандай суюктук электр тогун өткөрбөйт экендигине токтолдук бүгүнкү сабакта. Дистирленген суу электр тогун өткөрбөйт экен, крандагы суу электр тогун өткөрөт экен. Эмне үчүн крандагы суу электр тогун өткөрөт экен? Ал суунун курамында ар түрдүү минералдар болгондуктан, ошол минералдардын иондорунун кыймылынан электр тогун өткөрөт экен. Ал эми дистирленген сууда электр тогу өтпөйт экен. Андан кийин балдар, электролиттик диссоциация деген эмне экендигин билдик силер менен. Заттын молекулаларынын иондорго ажырашы электролиттик диссоциация экен. Бул электролиттик диссоциация эриткичтин таасири астында болот экендигин билдик. Андан кийин электролиз закону менен таанышып, электрохимиялык эквиваленттин физикалык маанисине токтолуп кеттик.
Демек, суюктуктарда электр тогун ташып жүрүүчүлөр оң жана терс иондор экен. Мына ушул оң жана терс иондордун кыймылынан суюктуктарда электр тогу пайда болот экен. Биз силер менен суюктуктарды, газдарды жана металлдарды окуп өттүк. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты. Көңүл бурганыңарга рахмат. Саламатта калгыла.